2026-жылы 2 май күнү нөшөрлүү жаандан улам Баткен районунда Актатыр жана Самаркандек айыл аймактарында, ошондой эле Кадамжай районунун Майдан айыл аймагында сел жүрдү. Сел суулары айрым турак үйлөргө жана короо жайларга кирген. Жергиликтүү тургундардын айтымында мындай сел буга чейин катталган эмес. Күтүүсүз келген сел суулары бир нече мүнөт ичинде короо жайларды каптап кеткен. Тургундар мындай кырсыкка даяр эмес болгонун айтып, табигый кырсыктын күчү баарын таң калтырганын белгилешет. Күндө жылдагыдай ашып кете берет да, жылда келет, жылда тынтып тегиздейт, маякта тегиздеп тосуп ататтар азыр. Мындай кылып дөңүрөк кылбаса жасып катыштап. Ташат да баары. Бул Актатыр айылы, Дагсуу көчөсү, бул көчөсү Актатыр айылга карайт. Анан маякта манатып жырып кетти. Кече маякта жыргандан кийин суу тартылып кетти. Жырбаганда бул суу полнесте агып кетет эле да, маякка полнеме болуп кетти. Жалаң жайылып суу келген да. Манайттан жырды дагы суу тартылды. Ого чейин эч полный бияка агып турган да. Суу атат, эми бул убактылуу да. Бул жөн эле грунтты мээ кылып коюп атат. Эртең дагы сел келсе бул жөн эле жырып кетет да муну. Кече МЧС министри келип кеттилер. Көрүп кетти жайынан, көрүп кеттилер. Эми момент сразу оңдоп бере албасагам, убак этап менен оңдолуп бүтөт деди, билем эми. Бул жакка жакындады, бул жагы мага жакындады. Эми кырсык основной иши агып кетет деп үмүт болуп атат. По-любому ал нар жакты толук бекитпесе келе берет да кайта эле. Бизге бул туура келген дагы бул айыл, аэропорт айылын каптап, ошол жагы толук бизге айылдын ичинен бизге келген да. Бул бөлүгү эле өткөн да, бир бөлүгү биякта болгон, бир бөлүгү 3 бөлүккө бөлүп кеткен. Өзү негизи Актатыр айылында 2 сай бар. Анан 3төө айылында бар. 3төө айылдын башында бекитип койгондагы главный буга келет да, бардык сел буга келет. Азыр эми 3 сайга бөлсө, илгертен 3 сайга бөлүнүп жүргөн, азыр бир 10-15 жылдан бери ояка сел кетпейт. Бул менен нарга кетет да. Буга көп келген убакта нарга өтөт. Болсо бу да өзү деле келип тура берет жылыга эле. 3кө бөлсө, анан дагы азаят да. Бул илгертен бери 60-70 жылдан бери 3 сайда келген азайып жүргөн да бөлүнүп эле. Бир 10-15 жыл болуп кеткен болсо керек. Толук маалымат ташынып билбейм, бирок 15 жылдан нары да. Жылын келет. Быйылгы келген апат менен келди да. Бүт жакты каптап кетти. Эгин болуш керек, чөп болуш керек эле. Бүт чөптүн асты, селдин астында калып кетти. Ол 2 жыл алдын келгенде да ушундай болгон. Өрүктүн маалына келген. Өрүктүн маалында өрүктөр мөң болуп астында калып кеткен, ылайдын астында. Түшүндөн калганбыз, ооба. МЧСтен комиссиялар келип, өздөрү көрүп, эсептеп, жайынан мөң кылып кеттилер, эми билбейм. Машинаны да камсыздандырып, менен полиция өтүп койгон. Өзүбүздөн камсыздандырып мөң кылганбыз. Эми көрөбүз да. Дем алыштан кийин чечилет да буягы. Быйыл бияка келди, мына астымгы үйдү жараксыз кылып кетти. Айрым үй бүлөлөр селден оор жоготууга учурады. Тургундардын бир үйү толугу менен сел агымы менен кошо агып кеткенин айтат. 5 комнат. Ол жактан сел кирип, буздан кеткен. Толуп калган эле. Мынчалык келбейт эле да. Selde Учурда жергиликтүү бийлик тургундар менен биргеликте калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүдө. Эл өз күчү менен үйлөрүнүн алдына кум төгүп, кургонуу чараларын көрүп жатат. Атайын техникалар тартылып, төгүлгөн кумдарды тегиздөө жана аймакты тазалоо иштери жүрүүдө. Өзүңүзгө келдирип 2026 жылдын 2-майында 19:30 чамаларында катуу жамгыр жаап, сел жүрүп биздин айлык өттү. Сел жүргөндө Үчтөө байынын Керметов, аэропорт жана Актатыр, Орто Боз айылдарына сел жүрүп, акимдин буйругу чыгып, атайын өзгөчө жарыя болду. Мунун кесепетинен биз айыл өкмөт жана МЧС тарабынан биргеликте элдерди куткаруу иштерин баштадык. Бүгүнкү эң негизги оор деген 2 үй бүлөнүн убактылуу үйүнө көчүрдүк. Андан тышкары короо сарайга кирген кум шагалдарды мына МЧСтин биргеликте, анан башка Токой, башка мекеме элден ыктыярчылар чыгып
үйлөрүн тазалап бердик. Азыр дагы улануудай тазалоо иштери. Азыркы учурда комиссия тарабынан кандай чыгымдар келтирилген ошол боюнча тактоо иштери жүрүп атат азыр. Бизде баягы негизги Актаатыр каналы бар. Ошо Актаатыр каналыга сел кирип, баягы селдер ашкандан анан элдердин баягы агроторго кирип, элге мындай айтканда коркуктуу абалга келип калды. Азыр көрдүңүздөр, элдер өздөрү акча топтоп, өздөрү жеке КАМАЗдар менен кум чагал төгүп атат. Анан бул боюнча мен өзүм макулдашып элдер менен, алар өздөрү төгөт, биз айыл өкмөт тарабында да төгүп, анан кайрадан ошол жолду тегиздеп иштерди жүргүзүп беребиз биз. Элдерге баягы таза суу берип атабыз, таза суу, водовоз менен, 2 водовоз менен ташып берип атабыз. Анан бузулган жолдорду жалпы 8000 метр жол баягы аварияларга алып келип калган. Ошолорду биз тегиздеп, азыр толугу менен каттоолорду бердик биз элге. жылдын 3-май күнүнө карата Баткен облусунун Баткен район Актаатыр айыл өкмөтүндө болуп өткөн селдин кесепеттерин жою иштери жүрүп жатат. Жеринде жалпы өзгөчө куралдар министрлигинен 84 куткаруучу тартылган, 7 татаан техникалар тартылган. Министрликтен атаан тапшырмасы менен 3 айылдын ичинде, үйлөрдүн ичинде ыкчам иштөөчү атайын техникалар да келип иштеп жатат. Булар бизге чоң иштин жылышыны тез бүтүшүнө жардам берди. Ошондой эле жалпы болуп өткөн кырдаалдын негизинде Актаатыр айылындагы Кермето участкасы, Өрүк Зар участкасы, Үчтөбө айылындагы селин кесепеттен жабыркаган жалпы 10 жертөлөлөрдө суулар тартылып бүткөрүлдү бүгүнкү күнгө карата.